Көпчүлүктү кызыктырган суроо бул кооперативдер пирамидабы деген суроо. Кооператив бул пирамида эмес. Анткени бул эмне үчүн пирамида деп аталып калган? Анткени пирамида бул үч бурчтук формасында болот. Бул кооперативдин системасы болсо, геометриялык фигурага салыштырсак, бул тоголок түрүндө болот. Мисалы, пирамида дегенде мындай геометриялык үч бурчтук формасында болот. Бул жерде бир эле киши турат эң башында. Ошол бир нерсени ойлоп тапкан, же болбосо бир нерсени, кандайдыр бир косметиканы же үй буюмдардын бир нерсени ойлоп тапкан. Ошону магазиндерге өзүнүн сата турган точкаларын ачпастан, бул элдер аркылуу элдерге таратылат. Ошондо ар кандай уровеньдерде өтөт. Мисалы, эми бардыгын атабай эле коелук. Мисалы, биринчи этапта мисалы 5 киши болуш керек. 5 киши кайра 5 кишиден ошондо бул жерде 25 киши болуш керек. 25 кишиден кайра бул жерге 25ке көбөйтүлөт. Ошондо бул жака кишилер көбөйүп отуруп, уже бул жерде бир канча миллион болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул пирамида болгондо, бул жерден бир кандайдыр бир товарды сатып аласыңар, акча берилет. Бул кишинин чөнтөгүнө гана келип түшөт, же болбосо сом. Ал жерден кайра чыкпайт. Ал эми бул кооператив болсо, мындай тоголок формада болот. Бул тоголок форма болгон үчүн бул түгөнбөгөн процесс. Кыймылсыз мүлк болгон үчүн, кыймылсыз мүлктүн кооперативи да ошон үчүн кыймылсыз мүлк. Бул эч качан түгөнбөйт. Бирөө бир комната үйүн сатат, 2 комната алат, 2 комната үйүн сатат, 3 комната алат. Ошон үчүн бул кооперативдин акчасы, бул элдин акчасы казан деп коюшат, казына деп коюшат. Биздин кооперативдин юридический аты боюнча бул паевый фонд. Ушул жерге мисалы биринчи келген биздин пайщик бул жерге бул кругга кирет. Өзүнүн кандайдыр бир акчасында, мисалы 1 миллионун берет, мисалы могул учурда, бир канча убакыт күтөт. Бул жерде 1 миллиону мисалы 4 миллион болот. 4 миллион болгондо бул жерден кыймылсыз мүлк алат. Бул жерден график оплата түзүлөт. Бул жерден кайра өзүнүн эмесинен алгандан кийин бул жерден кайра выход болот, чыгат. Бул жерден заявление жазып кирет, бул жактан чыгып кетет. Ошол кругтан каждый раз бирип чыгып, ошол жерде казанда бүт акчанын бардыгы чогулат. Ошону менен бул жерден айырмасы ошондой. Пирамида дегенде бул казанга артыман киши келбей калсачы деген ар кимдин коркунучу бар. Келбей калышы мүмкүн эмес. Биз сезонный товар саткан жокпуз. Эч кандай бир косметика предлагать эткен жокпуз. Бул кыймылсыз мүлк жана авто. Авто дегенде баары түшүнөт, бул өзүнүн кандайдыр бир мисалы аябай кымбат, мисалы аябай өзүнүн статусу үчүн автолор каралбайт. Таксисттерге жакшы каралат. Ошол таксисттер ошол үй бүлөсүн багат, ошол такси менен иштешет. Спецтехника деп коебуз, экскаватор, оор машиналар жана жер казган, грузовой ташыган машиналардын бардыгы дагы авто программасына кирет. Кыймылсыз мүлк болсо, ар бир адамга бул керек болуучу биздин өзүбүздүн жашай турган жай болуп эсептелинет. Бул пандемиядан кийин дагы көпчүлүк түшүндү, что кичинекей бир канча бир 10-15 метр квадрат болсо дагы өзүмдүн мүлкүм болсо, мен өзүмдүн ошол төрүм болсо деген ар кимдин кыялдары. Ушул сиздер түшүнгөндөй пирамида болгондо ар бир адам келгенде пирамидадагы айтышат: сен жазылдың, сен артыңан 5 киши келсе, мен сага мынча процент айлык акы же кандайдыр бир бонус чечилип берилет депчи. Бул кооперативде болсо андай эч ким айткан жок да, эч ким айткан жок. Бир киши келди, сен артыңан эжеңди алып кел, байкеңди алып кел, анан 5 киши алып кел, 5 киши алса сен үй аласың деген эч ким жок. Бул жерде ушул тоголок кругта өздөрүнөн өздөрү түгөнбөгөн айланма болуп эсептелинет. Ошон үчүн эч кимди как пирамидадагыдай кыйнабайт. Сен артыңан 5 киши алып кел, 6 киши алып кел деп. Пирамида менен эч кандай окшоштугу жок.